Эсенсизби урматтуу туугандар? Элет таануу аттуу курсубузга кош келиңиздер. Сиздер менен мен Элери Битикчимин. Курсубуздун 3-чү сабагыбызда биз постколониализм теориясын талкуулайбыз. Өткөн сабагыбызда биз билимди талкуулап, анын дайыма чындык менен ишеништин ортосуна болгонун айта кеттик. Илимдин күч экенин, анын бийлик үчүн колдоноорун да караштырып кеттик. Француз философ Мишель Фуко айткандай, билим бул бийлик, бийлик бул билим. Бийлик билимсиз иштей албайт да, билим сөзсүз бийликти жаратат деген сөздөрдү эске алып, сабагыбызды баштайлы. Билим сыяктуу ишеничтер жөн эле өзүнчө жаралабы же аларды бирөөлөр жаратабы? Билимди бийлик жана башкаруу үчүн ким колдонот? Бүгүнкү сабагыбызда билим менен бийликтин ортосунда турган көчмөндөрдүн тарыхын постколониализм аркылуу караштырабыз. Колониализм доору өзүнчө бир дискурс жараткан. Өткөн сабакта дискурс эң жөнөкөй түшүндүрмөсүн да талкуулаганбыз. Дискурс бул бири-бири менен байланышкан символдор, мазмундардын системасы. Ошондо колониализм дискурсу да ушундай мазмундардын системасын курган. Ага карата колониализм бул жөнөкөй жер жана элдерди басып алуу процесси эмес, бирок цивилизацияны, прогрессти жайылтуу кыймылы болгон. Колонизатор болсо, баскынчылар алардын айтымында цивилизация жайылтуу миссиясын же ак кишинин жүгү, white man's burden деп атачу. Бул ишеничтерди колонизаторлор басып алган жерлерге билим берүү системасы аркылуу жайылтып, жергиликтүү элдерде ыраазычылык сезимин жараткан. Азыр деле кыргыздар Орусияга ыраазычылык билдирүүдө жана аны баскынчы катары кабыл албай жашап турганын байкай алабыз. Цивилизацияны жалгыз гана жапайы жерлерге жана элдерге алып келсе болот. Ошондуктан жапайы маданиятсыз көчмөндүн элеси Орусия үчүн абдан маанилүү болчу. Кыргыздардын арасында жапайы көчмөндөр жөнүндө ишеничти билим берүү системасы аркылуу жайылткан. Муну ишке ашырыш үчүн эң биринчи кыргыздын тарыхын бурмалап жазган. Британиялык жазуучу Джордж Оруэлл буга өткөндү башкаргандар азыркыны башкарат, азыркыны башкаргандар эртеңкини башкарат деп айткан. Постколониализм же постколониалдык теория бул колониализмдин маданий жана коомдук мурасын изилдеген дисциплина аралык илимий багыт. Постколониализмдеги биринчи изилдөөлөр Франц Фенондан өткөн кылымдын 25-жылы Франциянын Мартиника колониясында төрөлүп өскөн африкалык кулдардын урпагы жана Лион университетинин психиатр кесибине ээ болгон Франц Фенон «Кара тери, ак маскалар» китебинде минтип жазыптыр. Мен негр күнөөнүн символу болгонуна көнгөнүмдө, негрлерди жек көрөрүмдү түшүндүм. Бирок кийинчерээк өзүм да негр болгонумду эстедим. Франц Фенон колониализмдин кишинин аң сезиминде кандай таасир бергенин иликтеп чыккан. Колонизацияланган элдерди кишиликтин ар кандай өз белгилерден такай ажыратуу бул колониализмдин идеологиялык негизи. Колонизаторлор басып алган элдерге силер киши эмессиңер, кишиден тышкарысыңар деген ойду туудуруп, аларга кем-кетик кулдук сезимин сиңдирчү. Колонизаторлор өз маданиятын алдыңкы эсептеп, жергиликтүү элдердин маданияттарын болсо артта калган, артка тарткан маданияттар катары көрсөтчү. Фенон 61-жылы чыккан «Жердин каргышы тийгендер» китебинде мындай көрүнүштү
маданий империализм деп атаган. Ошондой эле мындай абал эки тарапка тең таасир берчү. Колонизаторлор да өздөрү басып алган элдерди киши катары көрчү эмес. Джордж Оруэлл өзүнүн 39-жылы чыккан Маракеш чыгармасында Фенан айтып жаткан акыбалды да байкаган. Бүт колониалдык империялар бул фактыда негизделген. Күрөң тери кишилер, көзгө көрүлбөгөн кишилер. Үйүмдүн жанында дайыма отун ташыган кемпирлер өтчү. Бир күнү мен бир кемпирди токтотуп, кичине акча берип койгонмун. Кемпир таң калганынан кыйкырып жиберди. Аны байкаганым ал үчүн жаратылыштын мыйзамын бузууга барабар болду деп ойлоймун. Мен ой жүрүткөн жокмун. Мен фактыны айтып жатамын деп жазган. Азыр деле мындай көрүнүштүн таасири бар. Анткени мурунку колонияларда кишилер кырсыктан же согуштан кырылса, дүйнөнүн эч кандай реакциясы байкалбайт. Европада болсо башка бир реакция болот. Кыргызда да киши болду деген сөз бийлик же байлыкка жеткендерге же башкача айтканда кожоюн болгондорго гана айтылат. Кожоюндай болбогондор кул болуп киши катарынан алынат. Аларды да эч ким аябайт. Кандайча бир топ элдер өздөрүн кемсинтип, киши катары эсептебей калды. Колонизаторлор басып алган элдерди жалгыз гана курал күчү менен башкарбай, билим күчү менен да башкарган. Чыгыштануу же востоковедение, ориентализм же көчмөн таануу, кочевниковедение сыяктуу илимий тармактар колонизацияланган элдерди артта калганын, маданияттары кем кетип болгонун илимий негизинде айтып берчү. Палестин окумуштусу Эдвард Саид так ушул чыгыштануу илимин изилдеп, ориентализм китеби менен постколониализм теориясына таасирдүү бир салымын кошкон. Эдвард Саид колонизаторлор дүйнөнү биз жана башкаларга бөлүп, элестетилген сызыктарды өткөзгөн. Мисалы, батыш менен чыгыш. Мындай абалды Саид элестетилген география деп атаган. Чындыгында Кытай менен Индия же Аравия менен Алтайдын ортосунда көп өзгөчөлүктөр бар. Бирок батыш үчүн бул артта калган, караңгы, чыгыш аттуу бир регион болуп калган. Чыгыштын артта калганын тастыктап, батыш жалгыз гана өзүнүн өнүккөн илими чыгышты изилдей алат жана сүрөттөй алат деп айткан. Чыгыштын элеси батышта жаралып, чындыкты эмес, чыгыш жөнүндө батыштын ишеничтерин чагылдырып турган. Бул ишеничтер илим-сөрөй чыгыштануу аркылуу жергиликтүү элдерге окуу жайларда берилген. Ориентализм чыгыш жөнүндө билимге айланып, батыштын чыгыш жөнүндө ишеничтерин ошол эле чыгыш өлкөлөрүнө таратты. Жергиликтүү калк өздөрү жөнүндө батыштын китептеринен окуп, өздөрүнө батыштын көзү менен карап калган. Ориентализм болсо чыгыштагы элдерди артта калган, өздөрүн башкара албаган эл катары сүрөттөп, батышка баш ийдирген. Бул билим бийлик экиликти Мишель Фуко бийлик билимсиз иштей албайт, билим да сөзсүз бийликти жаратат деген. Басылган, эзилген элдердин үнү угулбай, кожоюн ээлери гана кол астындагылардын тарыхын илим аркылуу жазып калган. Постколониализм теориясында мындай көрүнүштү үстөм же гегемония дейт. Гегемония термини бул мааниде италиялык философ Антонио Грамши тарабынан киргизилген. Грамши боюнча бийликтегилер баалуулуктар
нормалар, ишеничтерге таасир кылып, өз дүйнө көз карашын жалпы кабыл алган тартип жана үстөм кылычу идеология катары киргизет. Бул үстөм же гегемонияны сакташ үчүн бийлик керектүү билимди берип, керектүү маалымат же маданиятты таратып, ошондой системаны колдоп турат. Грамши көз караштары үчүн фашисттик Италияда түрмөгө камалганда, ал жактан өзүнүн эң таасирдүү түрмөдөгү жазмаларын, чыгармасын жазган. Цензурадан өтүш үчүн пролетариат сөзүн жаза албай, сабалтерн сөзүн колдонгон. Бул сөз сабалтерн, баш ийгендер, кол астындагылар, эзилгендер деп которулат. Үстөм же гегемония астында жашаган сабалтерн, баш ийгендер үнү уга алабызбы? Же бийликтин көзөмөлүндө болгон массалык маалымат каражаттары, телевидение, радио, илим алардын үнүн басабы? Бул суроону индиялык философ Гаятри Спивак берген. Спивак колонизаторлор жергиликтүү калкты кемсинтүү үчүн эссенциализмди колдончу деп жазган. Эссенциализм деген эмне? Бул латин сөзү essential, маңыз, негиз дегенден тараган бир философиялык түшүнүк. Ал бир нерсенин туруктуу сапат касиети бар экенин билдирет. Бирок колониализм эссенциализмди элдер үчүн колдонуп, ар бир элдин кандайдыр бир сапаты бар болгонуна ишенчи. Аларга баш ийген элдердин көбүнчө жаман сапаты бар болгонун, кээде илимий ыкмалар менен да далил келтирчү. Ошондо колонизаторлорго ишенсек, жергиликтүү калк Африкада болобу же Азияда болобу, жалкоо, көрө албас, эки жүздүү болуп сүрөттөлчү. Бизде мисалы кыргызчылык дегенде жалкоолук, көрөбастыктын кыргыздын маңызында болгонуна ишенип калдык. Ушунун баары ошактан келип атат. Көчмөндөрдүн да каардуу, жапайы, арам болгонун дайыма адабият же кинодон көрүп, ага да көнүп калганбыз. Постколониализм теориясы абдан кенен жана татаал суроолорго жоопторду издеп жатат. Бүгүн биз четин эле караштырып, негизи авторлор жана алардын ойлору менен таанышып кеттик. Колониалдык билим империяны баскынчы катары көрсөтпөй, кайта цивилизация, прогрессти алып келген, жергиликтүү калкты караңгылыктан сактаган күч катары көрсөткөн. Колониализм калтырган мурас тарых жана маданиятка катуу таасир берип, жапайы, жалкоо, колунан эчтеке келбеген, маданиятсыз көчмөндүн элесин жараткан. Бул ишеничти кабыл алган жергиликтүү элдер өзүн кем-кетик сезип, баскынчыларды караңгылыктан чыгарган үчүн алкыштап чыгып, башын ийип берген. Билим бийликти жаратканын ушундан көрүп жатабыз. Өткөндү башкаргандар азыркыны башкарат. Азыркыны башкаргандар келечекти башкарат деген сөз чын эле экен. Кандай болсо да, Совет дооруна дагы эле ыраазычылык сезген кыргыз эли бул сезим кандай келгенин таптап чыгышы керек. Сиздер менен мен Элери Битикчи болдум. Эсен болуңуздар, көрүшкөнчө.